Кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 27 жаштагы сержант каза болду. Кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосундагы ок атышуудан 27 жаштагы кыргыз жараны каза болду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабар башты. Белгилүү болгондой, чек ара кызматынын аскер кызматкери сержант Хусниддин Хожиев ок атышуунун кесепетинен көз жумду. Ал 1994-жылы туулган. Учурда анын өлүмү боюнча териштирүүлөр жүргүзүлүп жатат. Алдын ала маалыматка ылайык, тажик тараптан дагы каза болгондор жана жаракат алгандар бар. Ок атышуу орун алган жерде чек ара кызматынын Баткен облусундагы башкармалыгынын жетекчиси жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери иш алып барышууда. Эки тараптын чек ара өкүлдөрү бул факты боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө дешти мекемеден. 8-iyul күнү саат 17:00 чамасында Кыргыз-тажик чек арасында эки тараптын чек арачыларынын арасында ок атышуу болгон. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан Атчандар чек ара отряды Чашмагил ашуусунан күчүсүздөн Тажикстандын чек арачылары тарабынан кол салуусуна дуушар болду. Аскер кызматкеринин ортосунда ок атышуу болгон. Маалымат булагы Супер Кейжи сайты.